صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Amin, amin, amin. Oğuzlarkanız, Kolakan'da Kolakan'ların atlamaktan kasiyetli kuralına faydalıdan soğuktur. 2013 aprelinde өлкөбүздүн келечеги үчүн, биздин келечеги үчүн, акыйкат үчүн батырларча шейит болгон мусулмандар сырткарда жаткан жерлерин жайылып, турактар соок, имандарын салмак коюп, оо жараткан бийик күбө текирен күбөлөрүндө жандарына жаннаттан жеңиштен орун кылалы. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Бүгүнкү 7 апрель окуясынын тарыхтагы орду деген иш-чара ушу Ата Бейит мемориалдык комплексинде өтүп атат. Бул иш-чаранын уюштуруучулары ушул комплекстин илимий кызматкерлери жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университеттин ошол алкагында биргеликте өткөзүлүп атат. 6-7 апрель 10-жылы Бакиевдин режимине каршы болгон адамдар бүт республика боюнча көтөрүп чыгып ошол эки жерде аянтта көп кишилер мынакей каза болду. Ошол экилердин арасынан 27 баатырыбыз мына ушул жайын ушу Ата Бейитте таап, мамлекет өкмөттүн чечими менен ушул жерге таазимдеген музейди 20-жылы куруп, азыр ушул эки музейдин ичинде биз ушул апрель революциясын эстеп, бүгүн Арабаев университетинин студенттери менен кошо бир иш-чара өткөздүк. Аларга бүгүн мейман кылып, апрель революциянын баатырлары кошо келип, жаштар менен жолугуп болгонун баарын айтып берди. Бүгүнкү күндө студенттер өзүнүн илимий макалаларын, докладдарын жактады. Ар бир козголгон темалар, көйгөйлөр бул актуалдуу тема болду. Мисалга алсак эле, мен өзүмдүн докладымда куугунтуулук тууралуу баяндама жаздым. Ошол учурдагы биздин эл баатырлары, саясатчылар, спортчулар, каскадерлор жана мамлекеттин, өлкөбүздүн келечегин ойлогон, ошолордун көйгөйүн көтөрүп чыккан саясатчылар кандай куугунтуктар болуп, кандай душар болуп, кандай өлүмгө тартылгандык тууралуу баяндама берилди. Чыкарындагы ушул элдик революция күнүнүн баатырлары бүгүнкү күндө келип отуруп, ошол учурдагы акыбалдарды, ошол учурдагы өзүнүн көйгөйлөрүн, элибиздин акыбалын жалпысын айтканда, жалпысынан жалпы толук маалымат бере алды. Демек жаштар өзүнүн тарыхын билиши керек. Өткөнүн билиши керек. Мамлекетте кандай өзгөрүү, кандай жол менен, кандай бааны төлөп келгенин жаштар билгени туура да. Ошондуктан мындай иш-чаралар болуп турганы өзү негизи эле мамлекет катары болгондон кийин эгемендүү эркин мамлекеттин тарыхындагы чоң өзгөрүү алып келген окуялар кийинки мундар билиш керек да. Биз бул 2010 жылдагы 7 апрель окуясын унутпашыбыз керек. Эмнеге дегенде бул биздин тарыхтагы өтө чоң бир кандуу окуялардын бири болду. Биз мына ушул нерсе менен акырындан баягы көч бара түзүлөт дегендей, мамлекетибиз дагы акырындык менен өзүнүн баягы алдыга өнүгүп, алдыга өсүп бара жатат деп айта алам. Эмнеге дегенде биз келечек тарыхты карап өсөбүз, тарыхтагы баардык кемчиликтерди жасабашыбыз керек, тарыхтан өткөн нерседен сабак алып, алдыны көздөй кадам жасашыбыз керек. Жаштар дагы ошол нерседен үлгү алып, ар дайым баягы коомго үлгү болуп, өлкөнүн өнүгүшүнө бир чоң локомотив болушубуз керек.